Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейла Шур кызы тааныштырам. Швейцария Баткенге жардам берет. Швейцария өкмөтү чек ара жаңжалынан жабыркаган Баткен облусуна жардам катары $450,000 бөлөт. Бул тууралуу аталган өлкөнүн Бишкектеги элчилигинен билдиришти. Маалыматка караганда, бул каражатка Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы тамак-аш жана азык-түлүк жагынан көмөк көрсөтөт. Быйыл сентябрь айында Тажикстандын куралдуу кол салуусунда Баткен облусунун аймагында жалпысынан 661 турак жай жабыркап, анын 423-ü жашоого таптакыр жараксыз болуп калган. Үй-жайсыз калгандар убактылуу баш калкалоочу жайларда же жакындарынын үйлөрүндө күн кечирүүдө. Бийлик аларга кыш келгенче 2 ай убакта жаңы үй куруп берүүгө убада берген. Бирок жабыркаган жарандар учурда курулуш иштери өтө эле жай жүрүп жатканына кабатыр. Баткенде балдарга карата зомбулук көрсөтүү фактысы азайды. Быйылкы 10 айда облус аймагында өспүрүмдөрдүн зордук зомбулукка кабылышы боюнча 4 учур катталды. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6 учурга аз. Өткөн жылдын 10 айында балдарга зомбулук көрсөтүү боюнча 10 факты катталган. Мындан тышкары акыркы 10 айда 4 өспүрүм өз өмүрүн кыюуга барган. Бул тууралуу бүгүн облустук администрацияда аялдардын жана балдардын укуктары, гендердик теңчилик, үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган аялдар, жашы жете элек өспүрүмдөргө карата жасалган ырайымсыз мамилелер боюнча маселелер талкууланган жыйында айтылды. Жыйында тиешелүү адистер тарабынан облус аймагында үй бүлөлүк жана балдарга карата зордук зомбулук алдын алуу иштеринин абалы боюнча маалыматтар берилип, суроо жооп жана талкуулар болду. Облустук билим берүү усулдук борборунун башчысы Осмон Эркебаевдин айтымында, балдардын зомбулукка кабылуусунун башкы себеби алардын кароосуз калганында. Аймакта миграция күч, балдардын туугандарынын же кошунасынын карамагында калып жатат. Жыйында балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу үчүн мектептерде класс жетекчилерди атайын окуудан өткөрүп туруу, ошондой эле ата-энелер үчүн да окутуулар болушу абзелдиги, мындан тышкары коомчулук менен иштөө боюнча жамаат билим берүүнү башкарууну жөнгө салуу зарылдыгы тууралуу сунуштар айтылды. Баткен районунда арзан көмүр кампалары түзүлүүдө. Баткен райондук акимчилигинен кабарлашкандай, учурда Бужум айылында Дара айыл аймагынан чыгарылып жаткан Ормузандын көмүрү 30 тоннага жакын түшүрүлдү. Ал жерде көмүрдүн 1 тоннасы 5.000 сомдон сатылып жатат. Бул аракет президент Садыр Жапаровдун кышка карата даярдык көрүү жана элди арзан баадагы көмүр менен камсыздоо боюнча тапшырмасынын алкагында жүрүп жатат. Район акими Учкунбек Жоробаевдин тапшырмасы менен арзан баадагы көмүрлөр райондогу 9 айыл өкмөттүн бардык айылдарында уюштурулууда. Ошондой эле кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда жабыр тарткан жарандарга да көмүр жагынан жардамдар көрсөтүлөт. Туркия президенти окуусун ийгиликтүү аяктаган баткендик лейтенантка диплом тапшырды. Туркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган Кыргызстандан Анкарага окууга барган милициянын лейтенанты Адилет Акынали уулуна окуусун ийгиликтүү аяктаганы тууралуу диплом менен сертификат тапшырды. Кыргызстандын ички иштер министрлигинен билдиришкендей, лейтенант Анкарадагы полиция академиясынын магистратурасында коопсуздук стратегиялары жана башкаруу бөлүмүндө билим алды. Ал муну менен катар жетекчилерди баштапкы окутуу жана даярдоо курсунда үлгүлүү журум-туруму менен айырмаланып, окуудагы жетишкендиктери менен эл аралык аренада өз жөндөмдүүлүгүн жогорку деңгээлде көрсөтө алган. Диплом тапшыруу аземи Анкарадагы президенттик резиденцияда өткөн. Милициянын лейтенанты Адилет Акынали уулу 1999-жылы Баткен районунда туулган. Ал Туркияга окууга кеткенге чейин Баткен райондук милициясында балдар менен иштөө боюнча инспектор болуп иштеген. Кыргызстанда бүгүн жаштар күнү белгиленүүдө. Мамлекет башчы Садыр Жапаров буга байланыштуу жаштар күнү менен куттуктаганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Президент куттуктоосунда дүйнө ар тараптан өнүгүп жаткан маалда Кыргызстандын жаштары да улуттук кызыкчылыкты алдыга коюп, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн бир максатты көздөп, ар тараптуу далалат кылып жатканын белгилеген. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, өлкөдө жаштардын саны акыркы 10 жыл ичинде 6% азайган. Ал 1990-жылдан кийин балдар аз төрөлө башташы менен байланыштырылууда. Быйылкы жыл башына карата өлкөдөгү 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштардын саны 1.593.000 тактап айтканда жалпы калктын 24%-ын түздү. Демек, бул курактагы жаштар жалпы калктын дээрлик 4/1 бөлүгүн түзөт. 10 ноябрь дүйнө жүзүндө 1945-жылдан тарта эл аралык жаштар күнү катары белгиленип келет. 2002 жылы Кыргыз өкмөтү 10 ноябрда өлкөдө жаштар күнү деп жыл сайын белгилөөнү бекиткен. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.